Assalamu алейкум туугандар. Менин атым Курстан. Биз Жалал Абад облусунан азыр Жалал Абад шаарында достор менен байланышып азыр чогулган атабыз. Кырдаал Баткенде оорлошуп кетиши мүмкүн деп атат. Ошого биз дайыма даяр туруп, бири-бирибиз менен жолугушуп, сүйлөшүп, байланышта болуп турганыбыз эң туурасы болуп атат да. Ошон үчүн туугандар, могу видеону көргөндөр баарыңар бири-бириңерге таркатып койгула, жиберип койгула. Биз могу жагунун ичинде топтолуп атабыз. Жагунун ичинде каалоочулар болсо, каалоочулар дегенде эми бул жанагы бир жерге футбол ойноп келебиз деп топтоп аткан жокпуз да. Футбол ойногонго каалоочулар депчи, же кино көргөнү каалоочулар эмес. Бул мекенди коргогон, элибизди, жерибизди коргогон, жүрөгү таза, жүрөгүндө жалы бар эркектерди, Жалал Абадтын эр азаматтарын ошо бүт баарын жагууга топтоп атабыз. Биз өзүбүз ошо Баткенде чек-арада кызмат кылганбыз, чек-арада служба кылганбыз. Именно ошо Аксайда Миңөрүктө Кырдаал абдан оор экен. Ошон үчүн туугандар келип, бияка Жалал Абадтыктар ушу тез могу видеону, кайрылууну баарына жиберип, ар кандай группаларга таштап туруп, жагунун ичине кирип, жагуга келип, ортосунда площадка бар, футбольный площадка. Ошол жерге келип топтолгон аракет кылып, топтолуп, моундай маш-бара кылып чогулушуп, анан кийин чечебиз. Ал жактан команда эгер чыга бергиле деп келген болсо, бияктан чыгып жөнөйбүз туугандар. Ошол бири-бириңерге айтып, жиберип колдоп койгула туугандар.